Саламатсыздарбы, Супер ТВ каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин маектешибиз Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, белгилүү саясатчы, ишкер, ошондой эле меценат Чыныбай Турсунбековдун кызы, коомдук ишкер десек да болот, Айдай Турсунбекова болмокчу. Айдай негизи эле биздин студияга келип, маек берүүгө убакыт тапканыңыз үчүн чоң рахмат. Алгачкы эле суроону ошо ведомстволор аралык комиссиянын ишинен баштасак деп турам да. Бул эмнеден улам унутулуп калды? Эльвира Сурабалдиеванын ошол кызматтан кеткениненби, же болбосо бийлик ошол каргашалуу июль деп атыккан окуяны көргүсү келбей атабы? Ушул ишке аралашкан адам катары сиздин жеке пикириңиз? Эми биринчиден чакыргандарыңарга рахмат. Бул межведомственный комиссиянын иши боюнча айтканда мен унутулуп калды деп айта албайм. Себеби биз ошо отчетубузду тапшырдык. Азыр Совбезди күтүп жатабыз. Совбезге ошо биринчи жаңы президентибиз ошо Совбезди өткөргөн биринчи Совбезде ошо жыйынтыктардын презентациясы болот. Ошондон кийин эми жыйынтыгы жарыяланат. Ошондон кийин ойлойм да биздин өкмөт иштеп баштайт депчи, биздин жыйынтыктар менен деп. Ошону эле күтүп жатабыз. Эми 1-2 жумада болот деп айтып атышат. Ошондон кийин да сүйлөшсөк болот деп ойлойм да. Азырынча биз ошо комиссиянын отчету боюнча көп дагы интервью, комментарий бербей эле туралы дегенбиз Совбез бүт болгонго чейин. Негизи эле ошол комиссиянын жыйынтыгы жарыялангандан кийин социалдык тармактарда сиз кароолоого кабылдыңыз көрүнөт. Негизи эле ушундай реакция болот деп күттүңүз беле? Эми күткөм. Себеби эми биздин жыйынтыктар ар бир адамга жаккан, көбүнчөсү түшүндү. Бирок ошо тилекке каршы биздин жыйынтыктарыбызды ошо четке кагып, биз комиссия жөнөкөй врачтарды күнөөлөп, анан аларды ошо врачтарды комиссиянын ишине каршы чыгаргандар да болду да. Ошол үчүн мен дагы бир жолу айткым келет, биз врачтарды эч качан күнөөлөгөн эмеспиз. Тескерисинче алардын ушундай кыйын учурда, оор шартта иштөөгө туура келгендиги жөнүндө айтып чыкканбыз. Негизи эле каралоо деп калбадыкпы? Ошо каралоонун артында ким турат деп ойлойсуз, жеке пикириңиз? Мен эми аны айта албайм. Ошо каралоо дегенге деле көп маани берген жокмун. Себеби биз ошо комиссиянын мүчөлөрү ишенебиз. Көбүнчө биздин элибиз бизди туура түшүндү. Өзүбүз дагы көрбөдүкпү жайында эмне болгонун. Биз жаңы бир нерсени чыгарган жокпуз. Болгон ишти ачыкка чыгардык. Эми эң негизгиси бул гуманитардык жардамдын ошо жоголуп кеткенине деп койсок болот да. Ошол ачыкка чыкты. Ага чейин баары ошо ойлонуп атышкан мүмкүн деп, бирок ошо биз комиссияда иштеп ошону эми чыгардык. Чынтөгүнүн Андан сырткары бул тендер менен көп нерсе алынган. Алар дагы бир нече иретке баасы жогору да сатып алынган. Жанакы көп биздин ооруканалар, алардын ремонтуна дагы көп акча коротулган, бирок алардын да баасы мындай жогору көрсөтүлгөн да. Бирок негизи андан азыраак кетсе дагы жогору көрсөтүлгөн, туура. Ал эми азыр биз билгендей Финполицияда уголовный дело деп каралып атат. Ошон үчүн биз дагы көп мындай комментарий бербей эле коелу дегенбиз. Себеби биз муну чыгардык, эми ал мындан тышкары бул биздин ишибиз эмес, бул правоохранительный органдар алып кетиши керек, демек. Андан кийин дагы биздин билишибизче, сиздер атайын топ түзгөнсүздөр. Ошол топтор менен биргеликте прокуратурага жана башка мекемелерге дагы арыз жазып кайрылгансыздар. Ошол иштер эмне болуп уланууда? Негизи эле азыр алдыга жылып атабы? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Ооба, биз ошо бир 700 киши кол коюп, биз прокуратурага заявление жазганбыз декабрдын аягында. Биз билгенде азыр ошонун негизинде көп иштер жүргүзүлүп атат. Жанакы мен айткан иштер, Финпол,
прокуратура өзү дагы ошо жүргүзүп атат да. Эми ал бир айдык иш эмес, убакыт керек. Азыр дагы бир аз өкмөттүн структурасы алмашып, өзгөрүүлөр болуп атат. Ошон үчүн бир аз дагы убакыт керек болот деп ойлойм да. Анын дагы сөздү улай эле ушу пандемия учурунда жакындарын жоготкондор өздөрү мага кайрылышты деп пост жазган элеңиз да. Андан кийин аларды бир топко чогултуу идеясы кимге таандык, өзүңүзгө таандыкпы же кандай болду? Эми бул ошо пандемияда жакындарын жоготкон жарандардын бир топко чогултуу бул менин идеям болчу эмес. Ошол топтун бир нече активисттери менен сентябрь айында байланышкан. Мен аларга ошо 1,5 айдан кийин ноябрда кошулдум. Чындыгында бул жаш балдар, активисттер июльдан баштап чындыкты, акыйкатты издеп, ошо туугандарын жоготкондорду бириктирип жатышкан болчу. Ошол балдардын бул иши деп койсом болот. Мутацияланган түрү дагы келет деген сыяктуу кептер дагы келип атат. Андан кийин ушул жаңы түрүнө же башкага биздин саламаттык сактоо министрлиги даярбы? Биздин врачтар даярбы? Сиздин жеке пикириңиз? Даяр деп айткым келет, бирок чындыгында эми жок, эми даяр деле эмес го. Жайкыга караганда ооба жакшыраак даярданышты. Бизде эми жаңы ИВЛ, НИВЛ деген аппараттар пайда болду. Кислородный концентратор деп дарылар да азырынча бар да. Бирок ошо врачтарды кандай окутуп атышат, кандай даярдап атышат, биз билбейбиз. Анан бир интервьюда биздин ошо министрдин жардамчысы, жок, зам министр болуш керек. Ал айтып калды, Кыргызстанда коронавируска каршы 1 жылдык дарылар бар деп. Чындыгында биз ошо больницаларга барганда, алар менен, алардын главврачтары менен сүйлөшкөндө, алар 2-3 айлык эле запас бар деп декабрда айтышкан. Ошол үчүн мен ишене албайм да 1 жылдык запас бар экенине. Ведомстволор аралык комиссиянын иши канчалык деңгээлде мындай эффективдүү боло алды? Андан кийин сиздерде ошол ишти алып барууда кандай тоскоолдуктар болду? Ал тоскоолдуктарды кимдер жаратты? Эми тилекке каршы комиссиянын иштеши үчүн убакыт абдан аз болду. Бизге бардык мамлекеттик мекемелерди, бардык документтерди текшерүүгө уруксат берилген болчу. Бирок ошол мамлекеттик мекемелердин жетекчилери маалыматты комиссияга өз убагында бербей, же берсе дагы мындай толук беришкен жок да. Ошол үчүн ошондой мындай маселелер чын эле болду. Бирок ойлойм, болгон убакытта биз бүт мындай, кандай айтсам, күчүбүз жеткенде иштеп, күнү түнү иштедик баарыбыз. Ар бир канча 6 топко бөлүнгөн болчубуз. Ошо ар бир топ өз ишин абдан жакшы аткарды, ошо 1 ай болгон убакытта депчи. Бирок эң мындай айтканда, эң маанилүү деп айтсам, эми бүгүнкү күндө дагы кээ бир нерселер жөнүндө айтып койгум келет. Мисалы, биз комиссия болуп иштегенде, ошол айтпадымбы, кээ бир ооруканалардын тиги ремонтуна акча көп коротулган депчи. Чындыгында баалары да жогору жазылган болчу деп. Мисалы, биз ошо комиссияда иштегенде биз чыгарган болчубуз национальный госпиталдын урология бөлүмүнүн эски имаратынын ремонтуна да акча бөлүнгөн болчу. Бирок биздин колубузда мисалы 2 документ бар болчу, экспертизалар. Ал ошол справкаларды эксперттер жазган болчу. Бул имарат абдан эски, ремонтко болбойт, муну пайдаланууга да болбойт, жараксыз, бул имаратты алып салыш керек депчи. Бирок ошол жерде ремонт болуп жатат дагы эле. Мен кечээ Алато программасынан көрүп калдым. Ремонт болуп жатканын абдан мындай, кантип айтсам, мен үчүн бул акчаны жөн эле короту деп ойлойм да. Себеби бул имарат, Кудай сактасын, бирок Кыргызстанда жер титирөө болсо, бул имарат врачтар жана пациенттер үчүн
мүрзө мүмкүн да болуп калышы. Ал чын эле жарабайт. Анын ордуна аны такыр эле алып салып, ордуна жакшы бир имарат койсо болот больница үчүн. Бирок эмнегедир анын ордуна жөнөкөй эле капитальный ремонт дагы эмес, косметический ремонт деп коет. Ошону жасап атышат, жана миллиондогон сомдорду коротот да. Бул туура эмес. Такыр эле азыр биздин азыркы заманда башка больницалар бар. Ошого акчаны коротсо болот. Ошол дарыларга кереги жок, азырынча кереги жок имаратты ремонт кылган түшүнгөн жокмун. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, негизи эле сиз кайсыл жакты окугансыз, профессияңыз боюнча кимсиз? Мен АУЦАнын бизнес башкаруу факультетин бүткөм. АУЦАдан кийин 2 жыл акым компанияда иштеп, андан кийин КАИ университетине тапшырып, ошол жерден MBA даражасын алган болчумун. Ошо баса ошо жаштарга айткым келет. Чет өлкөдө окуш үчүн акча каражаты анча деле чоң роль ойнобойт. Көп университеттер стипендияларды беришет. Мисалы мен ошол Корея университетинде толук стипендия алып, акча төлөгөн эмесмин. 1 жылдык контрагы $50,000 болчу. Бирок ошо эң негизгиси бул өзүңдү жакшы көргөзүп, университетке тапшырсаң, сен аларга жаксаң, алар сени алып калышат да, стипендиясын да беришет. Корея университетинде мен окуп жатканда өз өлкөбүздүн өсүп өнүгүүсүнө салымымы кошкум келген болчу. Ошол үчүн мамлекеттик башкаруу тармагы боюнча билим алайын деп чечип, Нью-Йорк университетинде 2-чи магистрдик даражаны алган болчумун. Ал жерде болсо кедей өлкөлөрдүн экономикалык өнүгүүсү боюнча билим алгам. Танзанияда практика өткөн болчумун, анан ондо иштегем. Кыргызстанга келгенден кийин биздин инвестицияларды тартуу боюнча агенттикте иштедим. Биздин өлкөбүзгө чын эле жардам бергим келген болчу. Чогуу аракет кылсак Кыргызстанды жакшы тарапка өзгөртөбүз деп ишенчүмүн. Бирок бир жылдан кийин ал жерде иштеп, убактым жөн эле коротуп жатканын түшүнүп, мен жумуштан кетип калдым. Анткени агенттикте биз көбүнчө протокол менен эле алектенип, инвестициялар тартуу боюнча иш деле жүргүзүлгөн жок да. Анан убактымы ушуга коротпой эле коеюн деп, биз азырынча мен биздин компаниялардын биринде жетекчимин. Анан негизи эле ошо акыркы учурларда ушу пандемияга байланыштуу корчу билдирүүлөрдү жасап келатасыз. Анан кийин сизге кандайдыр бир куугунтук болот же коркутуулар болот деп коркпойсузбу? Эми мен ал жөнүндө ойлонгон деле жокмун. Мен үчүн бул чындыкта акыйкатты билүү маанилүү. Себеби анткени бул ишти мен өзүм үчүн эле эмес, пандемияда жакындарын жоткондор үчүн да жасап атам. Андан сырткары биздин өлкөбүздө мындай трагедия башка мындай кайталанбасын деп жасап атам да. Мага абдан көп адамдар жазып, жардам сурап жазышат, кайрылышат. Анан кантип мен бул нерсени мындай көз жумуп коем деп ойлоймун да. Ошон үчүн ошол суроолорду, ошол маселелерди көтөрүп жатам. Мисалы, биз ошо прокуратурага заявление жазып, кол коюларды чогултуп жатканда, бизге бир пандемияда жалгыз уулун жоготкон карыя келип, ошо эми мен атымы улап кете алган, муунум калган жок деп ыйлаган болчу. Ойлоймун да, чындыгында эгер бүт бардык чараларды өз убагында алып кеткенде, эми жазагында мындай трагедиялар азыраак болмок деп ишенем. Ошон үчүн ал жөнүндө мындай ойлонбоймун. Эмнеге ишенсем ошону жазайм. Негизи эле сөздү анда сиздин атаңызга бурсак, чоң саясатта, чоң бизнесте, атүгүл чыгармачылыкта дагы өзүнүн орду бар. Ошо үчүн Оякунович жөнүндө сөз кылсак, негизи эле атаңыздын өлүмүн, анын абалы улам сайын оорлошуп жатканын социалдык тармакта жазып тургансыз. Андан кийин негизи эле ушул мед кызматкерлери болобу же буга чейин дагы башкаларды айтып калбадыңызбы? Алардын мындай шалакылыгынан улам, андан кийин өлүмү дагы сиздерге жашырылды деген сыяктуу постторуңузду окуганбыз да.
Ошол боюнча комментарий берсеңиз. Эми мен медперсоналды жок, алар күнөөлүү деп айткым да келбейт. Себеби мен ойлойм ошо жаш кыздар менен реаниматолог, медсестралар менен жолуккам. Алар ошо күчүнөн келген баарын жасашкан. Менин суроом бул эмнеге бизди атамдын абалы жөнүндө бизге чындыкты айтышкан жок деп. Себеби ошо мисалы атам ал улуттук госпиталдын кардиология бөлүмүнө жаткан болчу, тахикардия болуп. Бир күндөн кийин ИВЛге түшүп калыптыр. Бизге бир күн эчтеке айтышкан жок. Бизден баары качышып, телефондорун албай, сообщенияларга жооп бербей жүрүштү да. Бир күн ошо биз атам менен эмне болгонун билген жокпуз. ИВЛ аппаратка түшүп калганында билген жоксуздар. Жок, ошо бир күн чалсак эч ким албайт. Аяка кызыл зона деп бизди киргизишкен эмес. Биз ошо папам менен кечинде сүйлөшөбүз атам менен. Анан эртең менен кайра чалсак телефонун албайт. Чалып түшкө чейин чалабыз, албайт. Анан ошо сарсанаа болуп баштадык. Билген бүт врачтарга, анан жанакы главврач, лечащий врач деп ошо баарына чалсак бүт баары телефондорун албай коюшкан болчу да. Ошентип биз ошо түнчүндө ИВЛге түшүп калса, ошо экинчи күнүн кечинде эле уктук. Андан кийин болсо башында ошо папам ИВЛге түшүп калганда, анын Түркиядан досу бизге чыгып ошо билип, мен самолет жиберип атаңарды ошо Түркияга алып кетейин деп сунуштайт. Биз врачтарга айтсак, алар бизге уруксат берген жок. Жок, болбойт. Ордунан козгогонго болбойт деп. Ооба. Ошондон кийин биз бул маселени такыр көтөргөн эмеспиз. Бирок 2 күндөн кийин ошо Мадемен Каратаев ал өзү апама чалып, атам абалы жакшы, сарсана болбой эле койгула, бирок ушу реабилитация Түркияга алып кетсеңер жакшы болот эле, ал жерде шарттар жакшыраак деп айткандан биз ошонун атамдын Түркиядагы досуна кайрылганбыз. Кечирээк эле ошо атамдын абалы мындай жакшы эмес экенин, аны башка жакка которуу мүмкүн эмес экенин ошондо билдик да, уже кечирээк. Бирок эмнеге бизге бул жөнүндө чындыкты айтышкан жок, мен дагы эле билбеймин. Себеби атамдын жүрөгү биз аэропортко алып баратканда токтоп калды. Демек ошо бул жактан алып кетейин дегенсиздер, Турцияга алып кетейин деген. Өзүлөрү айтышты да, алып кеткиле. Алып кетсеңер жакшы болот эле деп. Биринчи кайра айтканда сунушта алар макул болгон. Макул болушкан жок, болбойт деп айтышты. Ошондон кийин биз макул деп, врачтар айткандан кийин болбойт дегенден кайра бул суроону көтөргөн жок. Бусу мен айткандай. Ошо андан кийин кечирээк бир 2-3 күндөн кийин алар өзүлөрү чалып, алып кетсеңер жакшы эле болот эле ошо. Бирок алар айткандай, мындай өзүнүн абалы жакшы. Просто реабилитация биякта көбүрөөк болуп калат, көп убакыт алат деп айткандан биз ошо айткандай жанакы досуна чыгып сурандык да кайра. Демек, ортодо бир 2-3 күн аралык эле ушул өлүмгө алып келиптир десек болот. Балким жок, мындай ошо алар айткандан кийин бул пятница 5-чи күн болуп калды. Уже 5-чи күнү кеч болуп калгандан кийин бул эс алуу күндөрү болуп биз 2 күн суббота, воскресенье 2 күн документтерди чогултуп, анан уруксаттардын баарын алганга чейин ошо биринчи күнү кечинде, түнчүндө саат 11-де самолет келди да, уруксат алгандан кийин. Биз ошо атамды госпиталдан, улуттук госпиталдан алып бараткандан кийин, эми больницадан чыккандан кийин 3 мүнөттөн кийин эле жүрөгү токтоп калды. Ага чейин ошо бир жумадай атабызды көргөн да жокпуз. Анда дагы ошо Чунубай Акуновичтин баарыбыз эле билебиз, ушу коомдогу курч окуяларды трибуналарда тайманбай чыгып айтып турат эле да. Андан кийин ошо акыркы учурларда дагы коронавирус пандемиясы учурундагы көйгөйлөрдү дагы өкмөттүн аракеттери жөнүндө дагы өзүнүн ойлорун билдирип келген. Анан ушул пандемияга байланыштуу үй бүлө ичинде балким сиздер ата кызы болуп сүйлөшкөндө ушул маселелерди айтып калчу беле? Мен карантин болгон үчүн биз бир үйдө турбайбыз да. Көп дагы көрүшкөн жокпуз. Марттан баштап ошо июнда болсо атам иштеп баштаган болчу. Ал мындай айтканда мен көп да көргөнгө убактым жетпей калды.
өзүм көлгө кетип калдым, бир аз шаардан алыс болуп турайын деп. Атам болсо иш тармагы менен тиги Нарынга кеткен болчу. Мына ошо мен ойлойм бир эң көп сүйлөшкөн деле убактыбыз болгон жок да. Мындай айтканда атам өзүн жакшы сактап жүрчү, масканы кийчү. Кандай эмнеге ушинтип ооруп калганын биз билбей деле калдык. Негизи үй бүлөдөн дагы башка бирөөлөр ушул Мындай катуу эч кимибиз деле ооруган жокпуз. Ошо башында ишенген да жокпуз атам ошо коронавирус болуп ооруду деп. Себеби ПЦР анализин тапшырганда да ал терс болуп чыкты. Албетте тиги өзү жыйынтыгы ПЦР анализдин 4 күн биз күтүп 4 күндөн кийин араң алдык, себеби жоголуп кеткен болчу. Анан ошо бирок алганда ал терс болуп чыккан үчүн биз баары жакшы эле экен, ошо Кудай сактаптыр деп ойлоп мындай оюбузга да келген жок да, бирок ошо күнү эле кечинде атам ошо жөтөлү башталды. Анан дем алуусу мындай кыйналып баштаган болчу да. Демек ошо ПЦР тест дагы туура эмес чыкты дейм. Ошо билбейм, же туура эмес чыккан болчу, же алганда мүмкүн туура эмес алышкан болчу. Аны айта албайм да, бирок чын эле терс болуп чыккан. Мен жогоруда айтпадымбы, сиз жаңы эле биз эми өзүбүзчө турабыз деп калбадыңызбы, көп деле сүйлөшө алган жокмун депчи. Балким андан кийин апаңыз ушул маселелерди айтчу эле деп мындай айтып калган коронавирус жөнүндө эми чын айтканда апама абдан азыр кыйын. Анан биз бул жөнүндө көп сүйлөшпөйбүз. Азыр дагы жарым жыл өттү, бирок мен билемин, ошо апам ошол убакытты ойлонгу келбейт. Анан апама да бир аз жеңил болсун деп биз дагы көтөрбөйбүз көпчү. Ошон үчүн айта албайм, апам менен ал жөнүндө сүйлөштү беле, сүйлөшкөн жок беле депчи. Эми коронавирус жөнүндө эмне айтмак эле? Ишенчү. Билесиңер, көп биздин адамдар ишенчү эмес, бирок атам ишенчү, билчү. Европа эмелер, башка өлкөлөрдө күчөп жатканынчы. Кыргызстанда да ошо, бирок биздин үй бүлөбүз ошо здравоохранение менен жакын болбогондуктан биз билчү эмеспиз. Мындай жакшычы кандай иштер жүргүзүлүп атат. Атам өзү мугалим болчу, университетте ошо кыргыз адабиятынын башында окутуучу болуп иштеген болчу. Ошон үчүн ал вот образование, билим берүүгө ошо тарапка басым жасачу да. Бул жерди мындай биз үй бүлөбүз менен анча жакын билчү эмеспиз. Чыныбай Аконовичтин мындай көп аткарылбаган иштери, дагы изги тилектери, ой мүдөлөрү калды. Ошол нерселерди сиз улантасызбы деген суроо. Чын деле атам ошо ишке ашыргысы келген долбоорлор бар болчу бир нече. Эми мен сиңдим, анан сиңдим менен экөөбүз ошол долбоорлорду иш жүзүнө ашыруу деген максат койгонбуз. Ошо келечекте мен ойлоп атам да, анын баарын аткарабыз деп. Атамдын атын калтыргыбыз келет. Атамдын аты чыгып унутулбасын деп. Ошол үчүн иштерди жасайбыз. Ошол үчүн дагы бул атам атынан фонд ачканбыз. Бирок ал фонд менен биз ошо Facebook барагында жазылгандай, бул адабият, журналистика, ошол тарапты, чыгармачылык жакты туура, ошол жактан жардам берүү үчүн түзүлгөн болчу. Атам өзү чыгармачылыкты жакшы көргөн үчүн ошол жерде колдошубуз керек деп биз ошондой чечим алдык үй бүлө менен. Эң сонун, негизи эле ошо өзүңүздүн алдыдагы пландарыңыз жөнүндө айтсаңыз, алдыңкы жылдары эмне менен алектенейин деген оюңуз бар, же саясатка келесизби? Эми азырынча менин оюм ошо мен айткандай жанакы атамдан калган иштерди улантам. Азыр биздин өлкөбүздүн экономикасына жакшы жардам берген бизнестерди ачып, ишканаларды ачып, биздин элге иш жумуштарды ачып, ойлойм ошондой жардам тийсе жакшы болот депчи. Өзүм билген ишими жакшы жасасам, биздин элибизге да жардам берем деп. Кыргыз элине кайрылып өтсөңүз болот, сөзүңүздү жыйынтыктап. Кандай ой тилектериңиз бар, же болбосо дагы каалоолоруңуз бар, ошол нерселерди айтып өтсөңүз болот.
эми урматтуу кыргыз элим, Кыргызстан үчүн абдан оор заман болуп жатат. Пандемия кайра күчөсү. Биз мүмкүн даярда болбой калабыз. Ошол үчүн мен силерден абдан суранамын. Биздин ушу жаштардан дагы, уулардан да суранам. Өзүңөрдү сактап, масканы кийип, себеби маска бизди коргой алат жакшы. Ошолорду жасасаңар, ишенем, өзүңөр сактап каласыңар. Бүгүнкү күндө биздин ооруканаларга мындай толук менен ишенгени кереги жок. Өзүңөргө ишенишиңер керек эң биринчиден. Ошол үчүн эң биринчиден ошо масканы тагып жүрсөңөр жакшы болот эле. Себеби мен мындай сыртка чыгып жүргөндө биздин элибиздин маска такканын көрбөйм да. Эң маанилүү азыр ошону айткым келет. Ошону жасасак эле баары жакшы болот деп ойлоймун. Айдай, сизге чоң рахмат убакыт таап келип бергениңизге. Сиздерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Ошо Чынобек Унаевичтин аткарылбай калган тилектерин, иштерин улантып, буюрса дагы көптөгөн иштерди коомго мындай кереги тиген иштерди жасайт деген үмүттөбүз. Ал эми биз болсо көрүүчүлөр менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.